Саламатсыздарбы, сиздер менен Life of a Diplomat берүүсү жана мен анын алып баруучусу Айнур Имангали. Бүгүнкү коногубуз Эстония менен Казакстан, ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык жана саясий кызматташтыкты чыңдоого активдүү салым кошуп жаткан тажрыйбалуу эстон дипломаты. Ал Европа биримдигинин регионалдык өнүгүү боюнча аракеттерине өзгөчө көңүл бурат. Бүгүн бизде мейманда Эстониянын Казакстандагы элчиси урматтуу Яап Ора. Элчи болуу жана өз өлкөңдү эл аралык деңгээлде таанытуу бул мен үчүн чоң сыймык. Биз көлдүн жээгинде сейилдеп жүргөнбүз. Анан капысынан бир бугу жанынан өтүп кетти. Казакстан тез өнүгүп жаткан экономика. Бул жерде жаңы тармактар, жаңы багыттар активдүү пайда болууда. Жубайым менен эң башкы кеңешчим. Жумуштан чарчап келгенден кийин үйгө кайтуу чыныгы бакыт. Бул чын эле баа жеткис нерсе. Саламатсызбы, урматтуу элчи мырза. Эстониянын элчилигине кош келдиңиз. Чоң рахмат, таанышып жатканыңызга кубанычтамын. Life of a Diplomat программасына кош келиңиз. Көчмөндөрбү же викингдерби? Викингдер. Көчмөндөрдүн оюндарыбы же нордтук лыжа спортубу? Көчмөндөрдүн оюндары. Домбырабы же канелби? Домбыра. Норузбу же жайкы күндүн узарган күнүбү? Жайкы күндүн узарган күнү. Көкпарбы же кийикингби? Көкпар. Чапанбы же рахваридетпи? Рахваридет. Казакстан менен Эстониянын негизги окшоштугу эмнеде? Биздин табиятыбыз окшош. Бул жакта да көп сандаган карагай сыяктуу дарактар өсөт. Жылдын 4 мезгили тең бар. Биз бул жерде өзүбүздөгүдөй сезебиз. Казакстан менен Эстониянын негизги айырмасы эмнеде? Казакстан абдан чоң, ал эми Эстония чакан өлкө. Келгиле, Эстония менен Казакстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелер тууралуу сүйлөшөлү. Сиз бул мамиленин азыркы абалын кандай баалайсыз? Биздин мамлекеттерибиз достукта, өз ара урматтоо жана түшүнүшүүгө негизделген узак жана бекем тарыхка ээ. Биз бул байланышты мындан ары да чыңдоого активдүү аракет кылуудабыз. Кызматташуунун ишенимдүү пайдубалына таянабыз. Өз ара аракеттенүүбүз көп тармактарды камтыйт. Саясий диалог өзгөчө мааниге ээ жана биз мүмкүн болгон жерлерде позицияларды координациялоого аракет кылабыз. Биздин артыкчылыктуу темалардын катарында Европадагы коопсуздук маселелери жана Борбор Азиядагы туруктуулук менен коопсуздук. Биз бул багытта дүйнө жүзүндөгү өнөктөштөрүбүз менен активдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Казакстан өз кезегинде конструктивдүү өнөктөш катары бул процесске салым кошо алат. Мындан тышкары биздин бекем экономикалык байланышыбыз да бар. Эстония жогорку деңгээлдеги портторго ээ жана алар мыкты кызматтарды сунуштайт. Учурда да эстон портторунун өкүлдөрү Казакстанда болуп, кесиптештери жана расмий өкүлдөр, министрлер менен жолугушууларды өткөрүп жатышат. Балтика деңизиндеги порттор аркылуу өтүүчү транспорттук маршрут көптөгөн жүктөр үчүн эң мыкты багыттардын бири катары таанылган. Эстон ыр майрамы. Ооба, бул сүрөттө биз маданий өзгөчөлүгүбүздү даңазалаган, кеңири жана жүрөктү толкуткан майрамды көрүүгө болот. Көрүнүп тургандай бул абдан популярдуу майрам экен. Ооба, көпчүлүк бул майрамга барышат. Бул үй бүлөлүк мааниге ээ иш-чара бир нече күнгө созулат. Эстониянын уникалдуу өзгөчөлүктөрүнүн бири.
Борбор Азиядагы өнүгүп жаткан динамиканы эске алганда, Эстония региондогу диалогту, коопсуздукту жана кызматташууну өнүктүрүүдө өзүнүн ролун кандай көрөт? Биринчи кезекте биз өзүбүздү Европа биримдигинин мүчөсү жана НАТОнун мүчөсү катары көрөбүз. Европа биримдиги Борбор Азия менен өз мамилесин бекемдөөдө. Мисалы, жакында Самаркандда биринчи саммит болуп өттү. ЭЭП менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн саммити туурабы? Туура, Европа биримдиги Борбор Азия менен болгон мамилелерди стратегиялык мааниге ээ деп эсептейт жана негизги артыкчылыктар менен долбоорлорго өзгөчө көңүл бурат. Бул демилгелер санариптик өнүгүү, байланыштарды жакшыртуу, транспорттук инфраструктура, туруктуу өнүгүү жана айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу тармактарды камтыйт. Бул багыттар Эстониянын приоритеттери менен дал келет. Айрыкча биздин электрондук башкаруу академиясы Борбор Азиядагы санариптик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган. Европа биримдигинин ири долбоорлорунун алкагында активдүү иш алып барылууда. Бул долбоорлор Борбор Азия өлкөлөрүнө санариптик трансформация жолунда колдоо көрсөтүп, кызматташуунун жана тажрыйба алмашуунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууда. Бул долбоор тууралуу кеңири айтып бере аласызбы? Санариптик технологиялар туурабы? Бул бир нече компоненттен турган кеңири долбоор. Борбор Азиядагы айрыкча алыскы аймактардагы байланыштарды спутниктин жардамы менен жакшыртуу жөнүндө сөз болууда. Бирок дагы бир маанилүү багыт бул санариптик башкарууну жана киберкоопсуздукту жакшыртуу. Ал эми тажрыйба жана билим алмашуу тууралуу айтып берсеңиз. Биз Эстония дүйнө жүзүндө экономикасын санариптештирүү жана электрондук өкмөттү өнүктүрүү боюнча жетишкендиктери менен белгилүү экенин билебиз. Бул жактагы баардык өнөктөштөрүбүз менен биринчи жолу жолукканда эле Эстониянын санариптик өнүгүү тармагындагы жетишкендиктери Казакстан үчүн мыкты үлгү болгондугун айтышат. Бул Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдө да кайталанып жатат. Казакстандан адистер, мамлекеттик кызматкерлер жана ишкерлер Эстонияга келип, биздин тажрыйбабыз менен таанышып жатышат. Айта кетишим керек, бүгүнкү күндө Казакстан санариптик өнүгүүдө чоң ийгиликтерге жетишти. Эми биз да Казакстандын тажрыйбасынан үйрөнө алабыз. Демек, бул эки тараптуу билим жана тажрыйба алмашуу экен да. Туура айтасыз. Бул так ушул эки тараптуу алмашуу. Менин оюмча, биз дагы көп нерсени биргелешип жасай алабыз. Эми биздин өлкөлөр ортосундагы бизнес кызматташтык тууралуу сүйлөшөлү. Эстон бизнеси Казакстандын экономикалык өнүгүүсүнө кантип катышууда жана соода менен инвестицияны кеңейтүүдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Казакстан тездик менен өнүгүп жаткан экономика. Бул жерде жаңы тармактар жана багыттар активдүү пайда болууда. Бул чындап эле динамикалуу чөйрө. Ал бизнес үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү жана муктаждыктарды жаратууда. Бул процессте биздин өлкөлөр ортосунда өз ара байланыштар калыптанууда. Мисалы, Эстон компаниялары Казакстанда өндүрүлгөн француз локомотивдерине кызыгып жатышат. Ошол эле учурда Каспий жээгиндеги казакстандык ишканалар суу тазалоо жана суу фильтризациялоо технологияларын сатып алууга кызыктар. Казакстан Каспий деңизинде паромдук каттамдарды активдүү өнүктүрүүдө. Бул тармакта Эстония өзүнүн бай тажрыйбасын жана экспертиза сунуштай алат. Эстониянын маданий мурасы бай жана билим берүү мекемелери күчтүү. Эстониянын маданий мурасын Казакстанда жайылтуу боюнча учурдагы жана келечектеги демилгелери кандай болду экен? Мен белгилегим келген биринчи демилге Эстония үчүн маанилүү окуяга байланыштуу. Быйыл биз Эстон китебинин жылын белгилеп жатабыз. Бул мындан туура 500 жыл мурун 1525-жылы эстон тилинде биринчи китеп басылып чыккандыгына байланыштуу. Бул майрамдын алкагында биз Астанадагы Улуттук академиялык китепкана менен кызматташып жатабыз. Биз ал жерде эстон тилиндеги китептер, ошондой эле алардын котормолору коюлган эстон бурчун түзүүнү пландаштыруудабыз. Мындан тышкары биз эстон китебинин тарыхына арналган көргөзмө уюштурабыз. Бул долбоор биздин өлкөлөрдүн маданий жетишкендиктери менен алмашууга жана бири-бирибиздин адабиятыбыз менен тереңирээк таанышууга сонун мүмкүнчүлүк болот.
Демек келгиле түздөн-түз дипломатиянын өз жөнүндө сүйлөшөлү. Дипломат болуу, элчи болуу жана өз өлкөңдү чет өлкөлүк көрсөтүү сиз үчүн жеке өзүңүзгө эмнени билдирет? Сиз билесизби, мен мектептен бери дипломат болгум келчү. Мен Советтер Союзунда чоңойгом. Ал эми эстондор совет бийлигин кабыл алышкан эмес. Ошондуктан мен совет өкмөтүндө дипломат болуп иштей алмак эмесмин. Бирок андан кийин Эстония көз карандысыз болуп калды. Ошондо мен дипломаттардын ишин көрдүм. Батыш Советтер Союзуна кандай каршы турду? Дипломат болуп туруп кандай чоң таасир эте аласың жана кандай татаал процесстерди жүргүзүүгө туура келет? Анан Эстония көз карандысыз болуп калганда мен тышкы иштер министрлигине жумушка орношо алдым. And then once Estonia was independent, I could join the foreign ministry. I had some milestones. Менин жолумда бир нече этаптар болду. Алардын бири 90-жылдары Кембриджде эл аралык мамилелер боюнча магистр даражасын алуу. Бул мага дипломатияга заманбап көз караш менен кароого мүмкүндүк берди. Андан кийин мен дипломатиялык карьерамды баштадым. Мен көптөгөн аймактар жана ар кандай маселелер менен иштедим. Айтмакчы, жаңылышпасам, сиз дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы Брюссель, Лондон, Баку, Эр-Рияд сыяктуу шаарларда иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонсуз. Ошондой эмеспи? Бул чындык. Бул тажрыйбалар сиздин дипломатияга болгон көз карашыңызга, айрыкча Борбор Азиядагы ишиңизге кандай таасир берди? Европадан тышкары же айта кетсек, трансатлантикалык коомдон тышкары өлкөлөрдө иштөө мен үчүн абдан кызыктуу. Анткени бул башка маданияттарды жакшыраак таанып билүүгө, жаңы адамдар менен таанышууга жана дүйнөнү таптакыр башка көз караш менен көрүүгө мүмкүндүк берет. Бул тажрыйбалар менин көз карашымды кеңейтип, дүйнөнү глобалдык деңгээлде түшүнүүгө жардам берди. Ошондой эле ар кандай өлкөлөр менен тил табышуу жана кызматташтыкты куруу жагынан тереңирээк түшүнүк берди. Өз өлкөмдү эл аралык деңгээлде көрсөтүү жана элчи катары иштөө мен үчүн чоң сыймык. Сизди улуттук дипломатиялык кызматтан европалык дипломатияга өтүүгө эмне түрткү берди? Бул кадам эл аралык мамилелерге болгон көз карашыңызды кантип өзгөрттү? Мен 9 жыл бою Европанын тышкы иш-аракет кызматынын курамында иштедим. Бул Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин дипломаттары үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк. Бул менин карьерамдагы маанилүү этап болду. Эки негизги себеп бар эле. Биринчиден, мен Европага жана европалык интеграциянын баалуулуктарына чын ыкластуу ишенем. Бул мен үчүн жалпы кызыкчылыктарды жана кызматташтыкты чыңдоого өз салымымды кошуунун жолу болду. Экинчиден, ЕС дипломаттарга Эстониянын өзүнүн элчиликтери жок болгон региондордо иштөө мүмкүнчүлүгүн берет. Маселен, мен Сауд Аравиясында Перс булуңунда кызмат өтөдүм. Ал жакта Эстониянын дипломатиялык өкүлчүлүгү жок. Ушундай эле жагдай Кыргызстан менен да болгон. Мындан тышкары, мен Европанын тышкы иш-аракет кызматынын борборунда Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кытай, Жапония жана Индия менен кызматташуу маселелери боюнча иштедим. Сиз бир нече тилде эркин сүйлөйсүз, анын ичинде белгилүү бир деңгээлде орус тилинде дагы. Бул тууралуу айтып бере аласызбы? Ооба, мен араб жана француз тилдеринде, ошондой эле швед тилинде сүйлөйм. Немисче да бир аз билем. Ал эми араб тилин дагы тереңирээк өздөштүргүм келет. Бул багытта кошумча убакыт бөлүү ниетим бар. Таасирдүү экен. Анда ушул тил билимиңиз дипломатиялык ишиңизде, күнүмдүк баарлашууда жардам бердиби, же болбосо маанилүү сүйлөшүүлөрдө, дипломатиялык алакаларда тил билүү чечүүчү рол ойногон учурлар болду беле? Борбордук Азияда, Кыргызстанда жана Казакстанда жашоону бир топ жеңилдетет деп ойлойм. Себеби жергиликтүү тилде эркин баарлашсаң, бул ишти да, жашоону да жеңилдетет. Мен айрым дипломаттардын котормочулар менен иштешкенин көрдүм. Бул албетте жардам берет. Бирок тил билүү ишти жеңилдетип гана койбостон, көптөгөн эшиктерди ачат. Менимче, дипломаттар үчүн алар жөнөтүлгөн өлкөлөрдүн тилин үйрөнүүгө дагы көп мүмкүнчүлүктөр түзүлүшү керек. Өлкөгө биринчи жолу келгенде кандай таасир алдыңыз? Жергиликтүү салттар, маданият, ашкана же сизди терең таасирлерге салган башка бир нерселер менен таанышуу мүмкүнчүлүгүңүз болдубу?
Биз аяк оонанын башында келгенде бактыбызга жараша европалык кесиптештерибиз менен кошо дипломатиялык турга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Биз Баян Ауылга бардык. Ал укмуштуудай керемет жаратылыш паркы. Мында келген биринчи күндөн тартып эле биз Казакстандын керемет табиятын жана элдин өзгөчө меймандостугун сезе алдык. Өзгөчө эсте кала турган учур Тышкы иштер министринин орун басары Роман Василенко менен болгон сапарлар. Ал Европа менен болгон мамилелерге жооп берет жана чын дилден өз өлкөсүнүн кооздугун көрсөтүүгө аракет кылды. Анын жардамы менен биз ар түрдүү аймактарды көрө алдык. Бул чындап эле өзгөчө тажрыйба болду. Мисалы, дем алыш күндөрү Бурабайга барганыбызда көл жээгинде сейилдеп жүрүп, капысынан алдыбыздан бугу чыкты. Эстонияда да токойлор көп, бирок мынчалык сулуу жана асыл жаныбарды ушунчалык жакын көрүү бул биз үчүн таптакыр жаңы жана унутулгус таасир болду. What about this work and life balance? I guess that Ал эми жумуш менен жеке жашоонун ортосунда тең салмак жөнүндө эмне айта аласыз? Дипломатиялык кесип менен үй бүлөнү айкалыштыруу кээде кыйынга турса керек. Бул жаатта сиздин жалпы стратегияңыз кандай? Казакстанда, Астанада бул тең салмактуулукту кантип сактадыңыз? Сиз туура айттыңыз. Дипломаттын иш күнү эч качан кадимки сааттар менен чектелбейт. Көбүнчө кечинде иштөөгө, дем алышта сапарларга чыгууга туура келет жана күтүлбөгөн өзгөрүүлөргө ар дайым даяр болуу керек. Ошондуктан эс алууну бийлүү, кээде өзүңө тыным берүү абдан маанилүү. Мен үчүн негизги колдоо жана тең салмак бул үй бүлөм, жубайым менен башкы кеңешчим. Ар кандай иш-чараларды уюштуруудан баштап, бул туурабы же туура эмеспи деген чечимдерге чейин баарын аны менен бөлүшөм. Мындан тышкары ал үйдө жылуу жана жайдары атмосфераны түзөт. Күндүн аягында дал ошол үйгө кайтып келүү чыныгы бакыт. Бул баа жеткис нерсе. Сиздин хоббиңиз жана кызыгууңуз жөнүндө сөз кылсак, алар тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Бул кызыгуулар сизге Казакстандагы адамдар менен жергиликтүү маданият жана салттар менен жакыныраак таанышууга кандайча жардам берди? Биз жубайым экөөбүз архитектурага жана шаар курулушуна кызыгып келгенбиз. Ошондуктан ар бир шаарда ар кандай райондорду кыдырып, шаардын кантип курулгандыгын, анда эмне болуп жаткандыгын түшүнүүгө аракет кылабыз. Бул жаңы жерге көнүүдө да жардам берет. Мындан тышкары биз жергиликтүү тургундар көп барган жайларды ачканды жакшы көрөбүз. Эс алуу жайлары, популярдуу ресторандар жана башка. Биз опера театрына, концерттерге барганды жакшы көрөбүз. Ал эми мен болсо фортепианода ойноону жакшы көрөм. Бирок азыр ага көп убакыт кала бербейт. I like to play piano, although for that there is not too much time now as well. Жана соңунда сизден бир өтүнүч. Дипломат катары Казакстан элине кайрылып бир нерсе айтып кетсеңиз. Эстонияда биз өзүбүзгө жана күчүбүзгө чын дилден ишенебиз. Эгер адам толук берилүү менен эмгектенсе, ийгилик сөзсүз келет деп ишенебиз. Мен бул жерден Казакстанда сиздердин келечекке ачык көз караш менен карап, чоң максаттарды коюп жатканыңарды көрүп турам. Эгер ошол максаттарга карай тынымсыз аракет кылып, өлкө жана өзүңөргө болгон ишенимиңерди сактап калсаңар, силер чындыгында укмуш жетишкендиктерге жете аласыңар.